Саламат сактоо министрлиги маалымат технология жана байланыш комитетинен бирдикте мына Бишкек шаарындагы ооруканалардын сценарий картасы иштеп чыгыш керек. Аны тездеш керек. Анын үчүндөгү эмне керек? Ал оперативдүү кыйналып ооруп жаткан биздин жарандарды ар больницага чуркатпастан ошол тез алып келип больницага жаткызганга шарт түзүп берет. Баардык колл-центр иштери мына системалаштырып, ар бир медиктин жана медайымдын маалыматта смартфон аркылуу келиш керек. Маалыматтар ала турган шарт түзүш керек. Аны үчүн биздин мына сотовый компаниялардын мүмкүнчүлүгү абдан чоң. Аны толук пайдаланыш керек. Саламат сактоо министрлиги өкмөт менен бирдикте азыр кырдаал анализдеп, прогноз, болжолдун баардыгын бергиле бизге. Кандай болот? Ар бир область, район, айыл өкмөткө чейин бергиле. Эмне чара көрүлөт? Мына прогноз, болжол керек баарына тең. Бул этме күрөшүүдө коомчулуктун, элдин даярдыгы, позициясы, анан айрыкча жарандардын жоопкерчилиги өтө маанилүү. Мына ушунун баардыгын түшүндүрүшүбүз керек. Ар бир жараныбыз өзү сактанганды, жакындарын сактаганды, үй бүлөсү сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Мына биз кырдаал жеңил эмес экенин ачык айтып атабыз. Кырдаал оор деп атабыз. Ар кимибиздин милдетибизди так аткарганга абдан көз каранды. Мына ушуну унутпаш керек. Ар бир замандын баатырлары болот. Мына азыркы биздин замандын баатырлары, муну айтышыбыз керек. Биздин медиктер көптү күрөсөк көлбөт демекчи, мына ыктыярчылар чыгып атат азыр. Кыйналып турган мезгилде, элибиз мамлекет кыйналып турган мезгилде ыктыярчылар чыгып, мына көпчүлүгү медиктерге тамак аш менен, керектүү жабдуулар менен медициналык, тез жардам машиналары менен, башка каражаттар менен жардам беребиз деген мына азыр биздин жарандарыбыз абдан көбөйүп атат. Мекендеш кайрылып атат. Бүлө бердиме сырттан да кайрылып атышат. Эми республика штабтын милдети ошол ыктыярчылардын ошолордун башын бириктирип, ошол берем деген нерселерди тездетип алып, ыкшам түрдө ошону кайра керек жерге жеткизиш. Анан ынтымак сабырлык менен биздин эл далай кыйынчыларды жеңип келген. Буйруса Кудайдын колдоосу менен бул кыйынчтан дагы биримдигибиз менен чыгабыз. Ошону жасаш үчүн мына ушул отургандар күн түн иштешибиз керек. Урматтуу Коомчулук кеңешинин мүчөлөрү, мына эртең эле кылычын сүйрөп мына кыш келет. Ошондуктан кышка даярдыкты дагы кошо ала жүргүлө, даярдыкты көргүлө. Анан учурдагы түйшүк менен жүрө берип баарыбыз тең. Анан келечекте жакынкы маселелерди унутуп калбайлы. Мына бүгүн жылуу, бүгүн билинбейт. Күз кыш эртең эле келет. Эртең чыкпагыла дагы отун суу жок, свет өчүп, тамак аш жетпей, андай болбош керек. Андай шылтоо деген болуш керек. Мына маселеге июль айынын башында айтып атам. Кышка даярдыкты эмитен баштап көрүп, билекти түрүп, тым аракет кылып иштеш керек азыр.